Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Бүгүн биз көкбөрүдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар тууралуу айтып беребиз. Быйыл эгемендүүлүк күнүн майрамдоо Ош жергесинде өтөт. Массалык иш-чаралар, концерттер түштүк жергесинин борборунда орун алат. Ага утурлай эгемендүүлүк күнүнө карата улуттук оюндар. Анын ичинде көкбөрү боюнча президенттин кубогу Ошто өтөт. Учурда Төлөйкан ат майданында оңдоп түзөө иштери башталды. Бул тууралуу спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчисинин орун басары Улукбек Өмүрбеков айтты. Анын айтымында улуттук спорттуу аймактарга жайылтуу максатында республикалык мелдештер ар башка облустарда өтүп жатат. Барына чексиз! Эмнелерге? Барына! Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Улуу жеңиш күнүнө карата спорттун улуттук түрлөрү боюнча мелдештер Жалал Абад шаарынын Тел Тору ат майданында жогорку деңгээлде өтүп, көрүүчүлөрдүн саны көп болду. Жылдан жылга улуттук спортко кызыгып, көрмандык кылгандардын саны арбып бара жатат. Тилекке каршы ипподромдордун шарты ага жооп бербейт. Эми инфраструктура маселеси каралып, акырындык менен баары оңдоп түзөөдөн өтөт. Улуттук спорттуу аймактарга жайылтуу максатында республикалык мелдештер ар башка облустарда өтүп жатат, деди Өмүрбеков. Түштүк аймагында улак чапкан улакчылар силерге сүйүнчү. Мына Төлөйкөн ипподрому полный оңдолуп атат. Шатыры, панорамасы, бияктагы отуруп көрө турган жери, анан эң башкысы тайгазандар, аянт кум төгүлүп сонун болот экен. Кудай кааласа 31 августта сонун жерде улак чыгасың. Ал эми августтун башында Ысык көлдө көкбөрү боюнча клубтар аралык дүйнө чемпионатын өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу федерациянын вице-президенти Рамис Жунусалиев билдирди. Анын айтымында ири мелдешке кытайлык кыргыздар, Казакстан, Өзбекстан, Монголия, АКШ, Россия, Түркия, Венгрия сыяктуу өлкөлөрдөн 12 команда катышмакчы. Көчмөндөр оюндары улуттук спорттун кадырын көтөрүп, дүйнөгө таанытты. Учурда оюнду эл аралык деңгээлге чыгаруу максатында бир топ иштер жүрүп жатат. Алсак ушул жылдын август айында Ысык көлдүн жээгинде көкбөрү боюнча клубтар аралык дүйнө чемпионатын өткөрүү пландалууда. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп, иш-чараны өткөрүү маселеси каралып жатат, деди Жунусалиев. Турнирдин Ошто өткөнүнө кубангандар лайк басабыз. Ош жергесинен бизди көрүп жаткандар болсо, комментарий жазып коюңуздар. Ал эми клубтук дүйнө чемпионатына Кыргызстандын атынан кайсы клубтар катышат деп ойлойсуздар? Пикир жазыңыздар.